Бүгүнкү күндүн шартындагы ааламдашуу алкагында өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактап, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн маданий турмушунун натыйжалуу жактарын жаш муундарга сиңирип, нарыктуу каада салттарыбызды өркүндөтүү максатында диний маданиятты өнүктүрүү багытындагы Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков интеллектуалдык инвестиция долбоорунун алкагында Ош мамлекеттик социалдык университетинин студенттери менен жолугушуу өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттин социалдык экономикалык деңгээлин көтөрүү үчүн эң оболу келечек ээлери болгон жаштардын интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, айылына чөйрөгө туура мамиле жасай билүү негизги маселелердин бири экендигине токтолду. Японияда батышта түкүргөн менен дараканага барган бирдей уят нерсе. А биз болсо, түкүрдүм деген кандай жаман сөз. Бетиңе түкүрдүм, сен ата тегиңе түкүрдүм, жериңе түкүрдүм, мекениңе түкүрдүм, кадырыңа түкүрдүм деген өтө катуу сөз. А биз болсо ал сөздү айтпай эле түкүрүп туруп чет өлкөлөргө кыргызданга түкүрө бер деп үйрөтүп атабыз да. Кыргыз Республикасы светтик өлкө болгондуктан дин тутунуу эркиндиги белгиленген. Бирок көп улуттуу өлкөбүздө жашаган этностордун басымдуу бөлүгү ислам динин тутунгандыгына байланыштуу дин мамлекеттик саясатка кирбегендигине карабастан, дин ишмерлерине айлык акы чегерип берүү мамлекет тарабынан каралууда. Бул иш аракеттин негизги максаты жерлердеги мечиттердин имамдарын диний сабаттуулугун арттырууга багытталган. Ошону менен катар эле өлкөбүздүн бардык аймактарындагы мечиттердин туура ишмердик жүргүзүшү аркылуу жаштардын башка агымдарга өтүп кетишине бөгөт коюп, мекен үчүн ак тилден кызмат кылууга дилгир жаштарды тарбиялоо болуп саналат. Негизги эле максатыбыз бир жакшы сөз бар да, жаманды айтпай жой, жакшыны айтып жай деген. Ушу жакшы нерселерди элге жеткирсек деген, өзгөчө жаштарга жеткирсек деген ой ниет менен интеллектуалдык инвестиция деген долбоор баштаганбыз. Анткени инвестиция дегенде эле жалаң каражатты, акчаны ойлошот эмеспи. Бирок адамдын эң чоң инвестициясы бул рухка, акылга келген инвестиция да, илим, билим, ыйман деген. Анан Ыйман фондунун түзүлгөндүгүнүн дагы бир максаты ошол, элибиздин журтубуздун интеллектуалдык жактан, руханий жактан өсүп өнүгүшүнө бир себеп болсок, салым кошсок деген ниет менен болгонбуз. Анан эми Кыргызстандын келечеги жаштар деп үмүт байлап аткандан кийин өзгөчө ушу жаштар менен иштешибиз керек экен да. Ошон үчүн мындан ары Ыйман фонду бир эле биз өзүбүз баштап бердик, бирок келечекте ушул жаштар тарабынан талап болсо, ушундай илимпоз бар экен, мындай бир коомдук ишмер бар экен, саясий ишмер бар экен, мындай мугалим бар экен, тилчи бар экен, ошолор менен жолугушабыз деген ниети болсо, биз ошол жолугушууларды уюштуруп беребиз. Тренинг өткөзүп бергенге даярбыз, анткени азыр жалаң эле формалдуу билим менен жаштардын руханий деңгээлин, интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүш аябай кыйын. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек да. Баягы булактарды, маалымат булактарын, ошондой эле талим тарбия бере турган адамдар мүмкүн болушунча көп болсо, көбүрөөк маалымат алса, ошондо жаштарыбыздын деңгээли өсөт. Жаштардын деңгээли өскөндө бул өлкөнүн деңгээлин өскөн деп ойлойбуз. Ыйман диний маданияттуулукту өнүктүрүү фондунун интеллектуалдык инвестиция долбоорунун алгачкы жолугушуусу өтүп жаткан Ош мамлекеттик социалдык университетинин студенттери бул иш-чарадан өзгөчө таасир алганын жашырышпайт. Бизге бүгүн Нуржигит агайыбыз көптөгөн бир таасирлерди калтырып кетти. Башка мамлекеттерге алып барып алган илимини, билимини бизге айтып берди. Биз да ошол агайыбыздай болуп башка мамлекеттерден окуубузду уланткыбыз келет. Бизге бул Нуржигит агайыбыз бир эле бир лекция окуп бериш эмес, башка видеороликтерден же башка Ыйман фонду тарабынан көптөгөн нерселерди дин боюнча, илим боюнча, билим боюнча айтып берди. Биз ошонусу менен Нуржигит агайыбыз сыйлайбыз. Азыркы болуп өткөн конференцияда биз дин жана илимди чогуу алып кеткенге аракет кылган үйрөндүк. Бир эле учурда сөзсүз адам ыймандуу болуш керек, ошол эле учурда адам сөзсүз илимдүү болуш керек. Адам илими жок болсо эч жерге жумушка да орношо албайт, эч жерден коомдон өзүнүн ордун да таба албайт. Мен сыймыктанам ушул өзүбүздүн президентибиз, өзүбүздүн мамлекеттеги иштеген жалпы саясатчылар ушинтип ыйман коому деп өздөрү атайын коом ачып, ушундай конференциялар өткөзүп атканда мен абдан сыймыктанам. Өнүккөн өлкөлөрдөн билим алып, алардын маданиятынын натыйжалуу жактарын сиңирип келген инсандын кеп кеңеши жаштардын илим-билимге болгон кызыгуусун арттырды. Айпери Кошбаева, Дарбан Алайчиев, Ош мамлекеттик социалдык университети.